Ya kurmat dostlar, бұл мен баяғылы сілердің жақшы көрген Өрбек Нұрдинов. Вау. Ушентип анан сахнаңар даяр болуп каткан да. Пока! Биз бүгүн Калсордо мектебинде мыкты бир кукольный театр алып келип, жомок коюп берген табыз балдарга. Ошол жомоктун процесси жөнүндө силерге бүгүн айтып бермекчимин. Андыктан бизден алыстабагыла дагы менин YouTube каналыма сөз түрдө жазылып, катталып, бул видеонун астында комментарий калтырсаңыздар дагы мен абдан ыраазы болуп калмакчымын. Аны эмесе процессти көрсөтөйүн. Кеттик. Биз азыр сахнаны жазып атабыз. Азыр болсо мында бул сахна болот, будущий. Буттарын бекиттик. Азыр болсо мындайынан коебуз. Анан үстүнөн бир нерсе кулап кетпегендей кылып, оор нерсени табабыз. Бул демек бир бут экен, сахнаңардын. Сахнанын Дал ошондой. Бул болсо, достор, мына экинчи буту даяр экен. Моментип стулдарга эле байлайт экен. Тургузат экен, моментип эки столбаны. Бул силердин колонкаңар, Демек, момдай залда бүгүн канча бала отурат? Бүгүн бул жакта 200 баладан 3 жолу коебуз. Ошондо 600 бала, окуучу бала катышат. 3 сеанс коесуздар, 200 баладан. 200 баладан 600 бала. 600 балага. Достор, биздин сахнабыз негизи мынау молга кийилиш керек эле, бирок тилекке каршы бул жакта потолок жабыз экен. Таныстар, байлауға тура келген тат. Оға бізге скотч деген нәрсе жардам береді. Скотч – это называется идеальное решение любой проблемы. Скотч даже силердин отношенияларды бириктирип коет, андыктан дайыма скотч колдонулат. Скотч, 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 второго подбородка нету. Скотч, 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 волосы на морде снял. Неге бир жери сары, бир жери көк болуп турат? Бирөө деген мындайча айткан. Үстүндөгүсү баары эле сары болбосун формат берели дегенбизби? Сомчу. Ал Нурмолоттук байлабыздар. Форматты башкачараак кылалы деп, мына өңдөрдө мулдабай кеткенбиз. Ошон үчүн бул көк. Креативность добавили просто. Ушинтип анан сахнаңар даяр болуп каткан да. Бияктан эми кечки 10-11 баш болуп калат. Ты что, считаешь, что это было смешно? Ой, тигил кемпир менен бир аз жаштык дестеп, кучакташып, өбүшүп отурсак, милиция келип калса го. Милиция келип калып анан, ой, аксакал, ой, апа, силер уялбайсыңарбы деп мага 100 сом штраф салды. Апаңа болсо 300 сом штраф салды. Анан кийин нерт кашаят да ошол жерде. Эмнеге мага 100 сом деп, апаңа 300 сом деп айтсам, айтып кояттыр эле. Ой ата. Ой ата, сизди биринчи жолу кармап атам. Бул апа 3-чү жолу түшүп атат деп кояттыр эле. Мына ушинтип биз буюрса эми балдарга эми мындай жомок айтып бербейбиз. Конечно, жакшы жомокторду айтып беребиз мындай. Кичине бала, кичине кышта деген сыяктуу. Биз бул колонканы камтка барып бир Дунгамбы, корейспи ошо менен калышып атып 6000 сомго сатып келгенбиз.
Бул флешканы биз 2 флешка жоготтук. Бирөө меникин жоготтук, 32 гигалык. Анан мо Адлет деген оператор баланыкын жоготтук, 16 гигабайт. 16 гигалык. Анан 4 гигалык флешка алдык кайра. Жоготуп эле басып жүрөбүз. Эми жоголбойт бунусу, эми буюрса жоголбосо экен. Анан ойлогон келгенде артта суу болуш керек. Суу болбосо карчайсың, тердейсиң. Андыктан денеден канча суу чыкса, ошончолук кайра суу сиңиш керек. Ошон үчүн баарыбыз дайыма суу куюп жүрөбүз. Саламатсыңарбы? Канчанчы классыңар? Кайсы кинодон көрдүңөр эле? Эфир? Эфир сериалынанбы? Молодец, атың ким? Али? Молодец, кебешне. Ошент киноларды көрүп жүр макулбу? Влюблен деген композиция. Али аттуу жигиттин аткаруусундагы кол чабыңыздар менен тосуп алыңыздар. Кеттик. Между нами, как цунами, пролетали годы, мы не замечали, мы летали над облаками и мерцали ярче всех этих деталей. И не так важно, что было рядом, чтобы озарило утро своим взглядом. Я так люблю тебя, не пойдем сюда, а я всегда везде буду оберегать тебя. Сердце мое. Мына урматтуу достор, биздин жомок аягына келип жетти. Бул жомокто мен негизи 2 ролду ойнойм. Биринчиси бул азыр өзүңөр көрүп турган Коктун образында, анан экинчиси милициянын образында. Гаишник мындайча айтканда, мои кызматкери. Сахнада жомок болуп атат. Бул атасыңар жомок болуп атат. Муну азыр милициянын ролундамын. Gördün mü Aktoş? Ne? Cumhurbaşkanı ben utkanım kendimi. Sen başsız değil, bundayım yine. Direkt arası özün 2 rol oynagonduktan video tartkанга жетишпей калдым жомоктун толугу менен. Бирок бул нерсени дагы кийинки чыгарылыштарда оңдоп, эң мыкты деңгээлде тартып көрсөтмөкчүмүн. Ал эми бүгүн болсо жомок аягына келип жетти. Азыр болсо балдар менен жыргап бийлеп жатабыз. Ошол бийлөө процессин сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Назарыңыздарда Ордо мектебинин 5-класстары бий менен кеттик. Жана активный экенсиңер. Сиздерге чоң рахмат. Ушу менен сиздерге арналган жумобуз соңуна келип жетти. Жакты деп ойлойбуз. Кегеле балдар, колубузду көтөрөбүз да биз менен коштошобуз. Кийинки жомоктор дүйнөсүнөн жолукканга чейин сак саламатта тургула балдар. Пока, пока, жакшы окуңуз. Пока! Пока! Сабакка жөнөп. Ушинтип жомокто бүтүп калды. Эми кетүүгө даярданып атабыз. Шырманы жинайбыз. Биз ойлогондой 200 бала болбой калды. Биз ойлогондой 4 сеанс болбой калды. Эми ар кандай болот экен деп алабыз. Чачтын өскөнүнө көңүл бурбагыла. Чачты мен бир роль үчүн даярданып атам. Ал роль тууралуу кийинки чыгарылыштарда айтып бермекчимин. Андыктан каналга жазылып, кандайдыр бир суроолор болсо,
суроолорду комментарийге жазып койгонду унутпагыла. Силер менен Өрбек Мурзинов. Көрүшкөнчө.